Биздин Кыргызстанда элдердин күнүмдүк тамак жегенинде белок менен камсыз болуу абдан мындай начарыраак абалда болуп атабыз да. Эгерде суткасына 90 грамм жей турган болсок, бизде 40-50 граммдан 70 граммга дери болуп атат. Ошол себептен биздин Кыргызстанда төө бурчактан тышкары сояны, май бурчакты, анан нокотту айдоо керек да. Могул жерде айдалган нокоттун сорту бул Непалдан алып келинген. Башка мурдакы сорттордон айырмаланып, мунун данынын өңү кара, анан белоктун камтылышы тигилерге караганда 4% жогору да. Мына биз бу жерден көбөйтүүгө коюп атабыз бул сортту. Көбөйтүүгө коюп, ошол эле убакта мындан тандап алуу жолу менен жаңы баштапкы материал түзүү жөнүндө пландаштырып атабыз. Бул биздин чарбалардагы жана фермерлердин тамактануусуна, келечектеги жаңы сорт болсо, алардын тамактануусуна, тамактануусун жакшыртууга жакшы салым болот го деп ойлоп турабыз. Бул дагы эле биз өзүбүздүн университеттин питомнигинде турабыз. Могу чыгып келаткан өсүмдүктөр жана май бурчактын өнүмдөрү. Бул өсүмдүктүн башкалардан айырмасы белоктон тышкары майлуулугу да жогору да. 25% май бар. Жана айтып кетпедикпи белок тууралуу, белок менен кандай камсыз болуп атат биздин эл. Эми ошол өнүкпөгөн өлкөлөрдүн ичинде белоктун суткалык балансынын ичинде өсүмдүктөр көп болот да, өсүмдүктөрдөн келген белок. Ошол сыяктуу эле мына биз могул жерде май бурчактын дагы эле Непалдан келген сортун карап отурабыз. Бул элдик сорт. Биздин азыркы кезде талааларда себилип жаткан сорттор Америкадан келген, генетикалык өзгөрүлгөн белгилери бар да алардын. Ошолордон айырмаланып, бул белокту, бул май бурчактын сортун бул жерде айдадык. Мунун өңү кара, классикалыктарда сары болот. Мындан ары изилдеп, анан уругун көбөйтүүгө коюп, андан ары кандайдыр бир селекциялык программаларды ачалык деген ой менен ушул жерге өстүрүп жатабыз.